жогорку жана сапаттуу жакшы түшүм алыш үчүн жерди иштетебиз. Ошол өсүмдүктөргө керектүү боло турган дагы бир фактор азык элемент. Өсүмдүктөр үчүн керектүү болгон азык элементтер мынакей эки түргө бөлүнөт. Макроэлементтер жана микроэлементтер. Макроэлементтер бул өсүмдүктө көбүрөөк өлчөмдө керек болот да. Биз ошонун талаага мисалы үчүн минералдык жесемкичтерди чачканда биз 50 килограммдан 300 килограммга чейин колдонот. Микроэлементтер болсо өсүмдүктөр үчүн өтө аз өлчөмдө керек. Өтө аз өлчөмдө дагы жетишсиз болуп калса, түшүмдүн сапаты жана көлөмү азая түшөт да. Эми биз азык заттардын жерге колдонуп жүргөн минералдык жесемкичтерди колдонобуз. Биз ушуну азот, фосфор, калий ушул 3 элементти менен топуракты өсүмдүктөрдү камсыз кылыш үчүн пайдаланабыз да. Азыркы агроаптекаларда сатылып аткан минералдык жесемкичтердин түрүн карап көрөлү. Мынакей бизде азыр аммиак селитрасы сатылып атат, карбамид сатылып атат, амафос сатылып атат, нитрофоска деген. Бул жесемкичтердин азоттук, фосфордук, калий, анан комплекстүү жесемкичтер деп айтылат. Аммиак селитрасы 34,6% дейт. Башкача айтканда биз жерге 2 мешок, же болбосо 100 килограмм селитра бере турган болсок, биз 34 килограмм азот бердик деген сөз. 100 килограмм карбамидти колдонгондо 46 килограмм азот берген болобуз. 100 килограмм амафосту колдонгондо биз жерге 12 килограмм азот, 46 килограмм фосфор менен камсыз кылган болобуз. Ал эми комплекстүү жесемкичтер ичинде мына нитрофоскада 13% азот, 16% фосфор, 13% калий. Эми бул азоттагы фосфор, калий өсүмдүктөр үчүн эмне үчүн керек? Азот бул өсүмдүктүн боюн, көлөмүн өсүүсүн камсыздайт. Фосфор суперфосфат деген колдоно турган болсок, бул өсүмдүктүн тамыр системасын өстүрөт. Калий болсо өсүмдүктөргө керектүү болгон азык заттарды ташып жүрүүчү транспорт кызматын аткарат жана бул жанагындай өсүмдүктөрдүн сырткы чөйрөнүн жагымсыз шарттарына туруктуулугун жогорулатат. Башкача айтканда, бул өсүмдүктөрдүн иммунитети. Ошон үчүн өсүмдүктөргө бизге керектүү боло турган мынакей азот, фосфор, калий үчөөтөн керек болот. Ошон үчүн биз муну үчөө тең өсүмдүктөргө камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек. Жана микроэлементтер деп айтып өтпөдүкпү? Мына бор өсүмдүктөр үчүн 0,002% өлчөмүндө. Бул өтө аз өлчөмдө керек болот. Бирок ушул өлчөмдө дагы өсүмдүктөргө жетишсиз болуп калса, өсүмдүктө түшүмдүн сапаты төмөндөйт, түшүмдүн көлөмү азаят, жана керектүү витаминдер жетишсиздүү болуп калат. Ошон үчүн мынакей бор өсүмдүктүн гүлдөө мүмкүнчүлүгүн жогорулатат. Марганец мынакей фотосинтезди, дем алууну, мөмө байлоону жакшыртат. Жетишсиз болгондо өсүүсү начарлап, жалбырактын учтары агарат. Цинк болсо мынакей фотосинтез, өсүү, органикалык заттардын пайда болуусу начарлап, кан, крахмалдын, белоктун синтези начарлап азаят. Ошондуктан биз өсүмдүктөргө жалаң эле азотту, болсо фосфорду бербестен ушул микроэлементтер менен дагы камсыз кылганга аракет кылышыбыз керек.